Адамды адептүүлүккө тарбиялабай туруп жөн гана билим берүү коомго өтө коркунучтуу бирөөнү кошкон менен барабар деп данышмандарыбыздын бири айткан экен. Айтылган бул ойдун албетте аныгы бар. Адеп тарбиясы гана адамды эмгекке, достукка, чынчылдыкка жана ак ниеттүүлүккө үйрөтөт. Бекеринен адамдын көркү адеп деп айтылбаса керек. Мына ушул адеп тарбиясына өзгөчө басым жасаган, балдарды эле эмес ата-энелерди кошо тарбиялаган мыкты педагог, илимдин доктору, иш билги кесипкөй жетекчи Кыялбек Акматов менен баарлашалы деп турабыз. Анда эмесе сиздер менен чогуп, амандашып баштайлы маегибизди. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз дурусбу? Сак саламат жүрөсүзбү? Жоопкерчиликтүү ишиңизде кандай жаңылыктар болуп жатат? Жоопкерчиликтүү ишибизде биздики күнүмдүк жашообуз ушу балдар менен күн сайын тарбия, билим, мектептин түгөнбөгөн түйшүгү, жагымдуу көз ирмемдер негизинен окуу процесси менен дайыма алып урушуп жатабыз. Мына ушу жаңы мугалим болгон кезиңизди бир эске салып көрбөйлүбү? Мен жаңы мугалим болгон кезим 2002 жылы студент кезимде 2-курстан баштап иштегем. Алгач ушул Ош шаарындагы өзбек мектепте кыргыз тили сабагынан мугалим болуп жумуш кылгам да. Анда студент болгон үчүн бир топ менде кыйынчылыктар болгон. Абдан көп саат менен иштегем. Бирок азырга чейин ошол устаттарымды унутпайм. Мага жол көрсөткөн, тарбиялаган ошол устаттарымдын бир түрткүсү менен ушул жетишкендиктерге жетиштик деп ойлойм. Мугалим болгонуңузга өкүнбөйсүз да, сүйүнөсүзбү? Албетте мен өкүнбөйм, анткени менин баягы тагдырыма буйруган кесип, өзүм каалап сүйүп жеткен кесип. Анткени ата-энем мугалим, мугалимдин үй бүлөсүндө өскөм. Бул мен үчүн сыймык бул кесипти аркалоо. Ушу мыкты мугалим болуш үчүн кандай сапаттар керек, кандай талаптар керек? Мыкты мугалим болуш үчүн эң негизгиси чарчабаган, чалыкпаган, анан дайыма артка кайтпай, алдыга умтулган, дайыма изденүүнүн үстүндө жүргөн, көп окуган, көптү үйрөнүүгө дилгир болгон бир сапаттар керек. Тарбиячы өзү тарбиялуу болууга тийиш деген кеп бар го. Ошондуктан эң биринчи мугалимден талап кылына турган эң негизги сапат бул мугалимдин адеби, анын жүрүш турушу, сүйлөгөн сөзү, кулк мүнөзү, ушулардын баардыгы окуучуларга, ушул тарбияланып жаткан тарбиялануучуларга үлгү болуп туруш керек да. Мына ошондо гана ал окуучулар менен тил табыша алат, жамаат менен тил табыша алат. Анан өзүнүн адамгерчилиги аркылуу анан педагогикалык ишмердүүлүктү андан ары улантып кете алат да. Жакшы, мына окуучулар менен көп иштешесиз да, окуучулардын жетишкендиги, окуучулардын ийгилиги мугалимдерден көз каранды дешет. Ошо чын да, Албетте 100% кошулам ушул пикирге. Анткени окуучунун билими, билим сапаты окуткан мугалиминин билим сапатынан ашып түшпөйт деген дагы сөз бар да. Мугалими канчалык деңгээлде билим берсе, окуучунун билими деле ошончолук болот. Мугалимдин даярдыгына, анын кесиптик дареметине, анын билимине жараша окуучунун билими дагы өлчөнөт да. Ошондуктан эң негизги мугалимдин даярдыгы керек жакшы билим бериш үчүн. Мына өзүңүз жаш болсоңуз дагы илимдин доктору болуп турсуз. Анан ушундай чоң окумуштуу болгондон кийин жоопкерчилик да чоң болуш керек. Албетте, биздеги эң негизги жоопкерчилик жалпы элдин алдында, мына ушул билим берүү системасында жүргөн үчүн биз ушул тарбиялоо багытында өзүбүздүн жеткен дареметибизге жараша салым кошуу да. Шакирттерди тарбиялоо, кесиптештерди өнүктүрүү, өркүндөтүү, ошону менен катар келечек муун үчүн бир жакшы балдарды тарбиялап чыгаруу. Албетте жоопкерчилик чоң. Бүтүндөй ушул жоопкерчиликтин бардыгын ушул биз өзүбүзгө алып иштеп жатабыз. Мектебиңиздерде профессионал мугалимдер көппү, жаштар көппү, курамы кандай? Кесипкөй мугалимдер көп
деп айтсак болот. Анткени ар бир мугалим менен аңгемелешип, сабактарына катышып, анан ошол сынактын жыйынтыгы менен алганбыз. Анан бул жерге келгенден кийин дагы бир топ такша алышты. Ишемби сайын мугалимдерибиз үчүн өнүктүрүүчү тренингдер болот, семинарлар болот. Анан жаш курамы боюнча ар түрдүү басымдуу бөлүгү жаштар түзөт, бирок улуу муундар дагы бар. Албетте алардын кеп кеңеши, тажрыйбасы керек биз үчүн. Мугалимдерди биздин мектептин мугалимдери бир кесипкөй мугалимдер деп айтсам жаңылышпайм. Анда сиз менен чогуу кирип, мектебиңиз менен, мугалимдериңиз менен, окуучуларыңыз менен таанышпайлыбы? Бул жакта азыр информатика кабинетине кирели. Бул жакка келиңиздер. Бул жерде информатика сабагы болуп атат. Саламатсыңарбы балдар? Информатика сабагы, информатика эжекебиз, көп жылдык тажрыйбасы бар эжекебиз. Сабактар кандай өтүп жатат? Кызыктуу өтүлөбү? Орус класстар булар. Мультимедиа өтүп атабыз. Булар мультфильм жазышат. PowerPoint эле 200 слайд, 100 слайд менен мультфильмдер жасалышат да. Анан кааласаңыздар көрсөтүп беребиз. Проекттерди даярдашат. Технофестке атайын долбоор жөнөтүштү. Көрсө жыйынтыгын күтүп атсабыз. Азербайжанга технофестке даярданабыз. Ананга чоң рахмат. Карайбыз бизге шык берип, шыктандырып атат да. Жакшы. Отуругула балдар, жакшы. Саламатсыңарбы балдар? Ой, азаматтар, отургула. Бул 1-чи классыбыз биздин. Эжекебиз, Миргүл эжеке. Окуулар жакшыбы? Жакшы окуп атасыңарбы? Жакшы, ой, азаматтар. Абдан акылдуу балдар, тартиптүү балдар. 18 жыл стажы бар эжекемдин. Эң алдыңкы мугалимдерибиздин бири. Башталгыч класстар боюнча кафедра башчысы. Саламатсыңарбы? Ой, балдар, азаматсыңар отургула. 2-чи А класс. Булар абдан тартиптүү, ыймандуу балдар, отургула. Эжекебиз Жаңыл мырза эжеке. Көп жылдык тажрыйбасы бар, конкурстарга катышып жүргөн, санарип мугалим, онлайн сабактарда, тарбиялык сабактарды өтүп жүргөн эжекебиз. Жакшы. Алдыңкы мугалимдердин бири. Сабагыңар жакшыбы? Жакшы окуп атасыңарбы? Ой, азаматтар. Эже кызыктуу эле өтүп атабы? Жакшы. Азаматтар окуй бергиле. Мектептеги окуучулар менен баарлашсак, баары сизди мактап атышат да. Ушул сабакты кызыктуу өтөт, жакшы өтөт деп. Сизде кесипкөй, иш билген мыкты жетекчи болуш үчүн кандай кадамдарды басыш керек, кандай кеп кеңештерди бересиз жаш мугалимдерге жана окуучуларга кандай насааттарыңыз? 33 жылдык тажрыйбам бар. Балдар менен иштөөдө мен балдардын психологиялык абалына дагы караганга, көңүл бурганга абдан аракет жасайм. Биз педагогикалык жактан дагы, психологиялык жактан дагы балдардын өзгөчөлүгүнө карап туруп мамиле кылышыбыз керек. Алардын жаш өзгөчөлүгүнө, алардын кабыл алуу өзгөчөлүгүнө карап мамиле кылышыбыз керек. Алар угууда кандай кабыл алат, көрүп кандай кабыл алат, окуганда кандай кабыл алат жана ойлоодо кандай кабыл алат, баардыгына биз көңүл буруп, балдар менен камыр жумур болуп, балдардын жан дүйнөсүнө кирип, бала менен бала болгон убак дагы керек да. Алардын жан дүйнөсүн өзүбүзгө тартканда гана биз мындай результат алабыз деп ойлойм. Мен англис тилчи болгон үчүн сөздөрдү тапшырып, убактыларын текке кетиришпейт да. Тамакка бара бергиле десем, жок эжеке тапшырып койгондон барайлычы дешип, где-то бир 10 чакты, 7-8 окуучу калып сөзсүз ошолорун тапшырып туруп анан кетишет. Мен балдардын аябай аракет кылганына кээде аябай сыймыктанам. Биздин азыркы заманда заманбап, азыркы кылымга шайкеш келген окуучулар, илимий технология шайкеш келген окуучулар тарбияланып жатканына абдан мындай кубанам да.
абдан сыймыктанып кетем. Балдар жакшы. Доорго, азыркы биздин доорго шайкеш келген окуучулар, жаштар өнүгүп жатканга, мекендин келечеги кең экени ушулардын алган билиминен, ушулардын тарбиясынан абдан көрүнүп турат. Дүйнөлөштүрүү мезгили болуп, биз бир эле Кыргызстан менен чектелип калбашыбыз керек. Балдарыбыздын келечеги кең. Биз Кыргызстанды дүйнө деңгээлине алып чыгыш үчүн көп тилдүүлүктү колдонушубуз керек. Биз дүйнө тили болгон бул англис тилин балдар өздөштүрүүдө артта калбаш керек. Биз бир эле мектеп менен чектелбешибиз керек. Балдарга тил үйрөтүүдө биз үйдө дагы ошол англис тилин ата эне мүмкүн болсо үйдө дагы ар бир кадамында отурса турса англисче сүйлөп, мисалыга тамак ич дегенди, жыйыштыр дегендей үйдө дагы англис тилин колдонсо балдарга жеңил болот эле. Демек, канча тил билсең, ошончо адамсың, ошончо эркин болосуң деп коет го, ошонун чындыгы бар турбайбы? Ооба. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң дейт. Мектебиңердин окуучуларынын деңгээли кандай? Бизде окуучулардын деңгээли сентябрда аябай төмөн болчу. Анткени 2 жыл пандемия өзүнүн залакасын тийгизди. Аябай начар деңгээлде болгонуна карабастан, ушундай мугалимдер күжүрмөн эмгектенүү менен мындай жогорку деңгээлге жеткирип келатабыз да. Акыркы күндөрү бүт тесттерден шаардык ар кандай баалоо, тестирлөөчү баалоо боюнча балдарыбыз жакшы жетишкендиктерге жетишип келатат. Андан сырткары бул жерде балдар көп кружокторго да катышат. Биз стандарттык программадан сырткары кружоктордон дагы балдардын жетишкендиги аябай чоң. Бизде комуз үйрөтүлөт, IT технология, робототехника, андан сырткары кол өнөрчүлүк абдан өнүккөн, жаа атуу бар. Көп иримдер бар бизде. Кийинки жылда дагы кошулат деген ойдобуз. Бул жерде чынын айтканда биздин жетекчилигибиздин эмгеги аябай чоң. Биздин өзүбүздүн ошол жергиликтүү билим берүү программасынын директорубуз Келбек Ахматов Хамутович агайыбыз бул окуучулардын билим алуусуна абдан жан дүйнөсү менен берилип аракет кылат да. Көп кыргызча сүйлөбөгөн балдарыбыз, керек болсо ата-энелер да уже кыргызча сүйлөп калды. Бул негизги азыркы бүгүнкү күндүн көйгөйү да. Кыргыз тили унутулуп баратат, баалуулуктар жоголуп кетти, улууну сыйлоо деген жоголду. Агай өзгөчө көңүл бурат. Бизде ар дайым күндө эртең менен гимн ырдалат. Балдар өзүбүздүн гимнибизди билип, ана кыргызча сүйлөп, бүт ар бир предметтер боюнча ар бир сабакта агай өзү кирип кыдырып чыгат. Администрация аябай активдүү катышат, күндө сабактарга катышып, ошол боюнча жума сайын жыйынтык чыгарып турат да. Ошон үчүн бизде билим деңгээли жогору деп ойлойм да. Агайдын эң жаккан мүнөзү, биз ошо баарыбыз баалайбыз, агай аябай жөнөкөй агай. Биздин агайыбыз ушунчалык билимдүү, педагогика илиминин доктору болсо дагы, профессор болсо дагы ошол өзү бой көтөрбөйт. Биз менен жөнөкөй эле тилде сүйлөшөт, окуучулар менен да ошондой мамиледе. Агайдын көптөгөн китептери бар. Биз жакында ата-энелерге да конкурс уюштуруп атабыз. Конкурс апрель айында болот. Кааласаңыздар келип кетсеңиздер болот. Ошо ата-энелер агайдын китеби боюнча менин балам мыкты болсо деген темада конкурс өтөт. Агайдын көптөгөн китептери бар. Эң мыкты ата деген китеби бар. Келбек Ахматов өзү жазган агай. Дагы ата-энелерге баалуу кеңештер деген китептери бар. Көп китептери бар. Биз өзүбүз да окуп атабыз. Ата-энелерге дагы сунуштап атабыз. Ата-энелерге аябай жакты, алар келип сурап окуп кетип атышат да. Ошонун негизинде биздин балдардын билими өсүп атат деп ойлойм. Бизде англис тили дагы абдан жогору. Бул жерде боз үйдө бизде технология деген сабак, көркөм өнөр, сүрөт сабактар ушул жерде өтүлөт. Бул боз үйдү жазда жаңы эле көтөрдүк кайрадан. Окуучулар жерге эле олтуруп, жана кол өнөрчүлүктөрүн жасап, тигип, азыр кабинетке алып барып койгонбуз. Бул баарын бул жака жайгаштырабыз. Бул биринчи максат. Экинчи максат кыргыздын баалуулуктары. Ошол балдар унутуп калышты да. Азыр боз үй деген эмне, кантип жасалат, эмнелерден турат. Мына ошону унуттурбаш үчүн атайын ошол боз үйдү көтөргөнбүз. Балдар ар бир деталы менен таанышат, кыргыздын жашоо шарты менен кантип жашашкан ата-бабаларыбыз. Дагы буюрса толуктап атабыз азыр. Бул жака туш кийиз алып келебиз. Чыгдан тартабыз, дагы улуттук буюмдарды чогултабыз. Мына ошондой максатта атайын Маариф мектеби ушул боз үйдү көтөрдү. Буюрса кыргыздын улуттук баалуулуктарын ушул жерде балдарыбыз үйрөнөт деген тилектерибиз бар. Кичинекей башталгычтардан чоң класс. Бардыгы ошол өзүнүн жана жадыбалы менен ошол сабак технология деген сабак бар да. Ошондо кирип таанышып, мугалим баарын үйрөтөт.
Биз дайыма кесиптештер менен жана ишемби сайын тренингтерди өткөрүп турабыз. Анан ошол окутуунун учурдагы бир актуалдуу проблемалар болсо, балдарды кантип сабакка кызыктырыш керек, ата-энелер менен кантип иштешибиз керек, балдарга долбоордук тапшырмалар, бизде азыр баалоодо долбоордук тапшырма бар да, ар бир бала ар бир чейректе милдеттүү түрдө бирден долбоор тапшырат да. Мына ошол долбоордук тапшырмаларды кантип даярдаш керек, балдар менен кантип иштеш керек, ушул багытта биз кесиптештерибиз менен тынымсыз бир маектешүүлөрдү өткөрүп турабыз. Анан ар түрдүү китептерди азыр кесиптештерим Саид Чамылжа дегендин мугалим Данектен Токойду көрөт деген китебин окуп атышат бардыгы. Буюрса ошол китепти окуп бүтсө, биз атайын ошол китеп боюнча кесиптештер менен жалпы талкуу өткөрөлү деген максат койгонбуз. Китеп окуп бүтөрү менен талкуу жасайбыз. Ошол китептен өзүбүзгө сиңирип алган баалуулуктар менен бөлүшөбүз. Мугалим окуп турбаса мугалимдиктен калат деген кеп бар. Ошондуктан мугалим дайыма окуп туруш керек, өзүнүн билимин өркүндөтүп туруш керек. Биз ушул китепканада дагы мугалимдер бош убактысында келип дайыма методикалык илимий китептер менен таанышып турушат. Жакшы. Жамаатта жаш мугалимдер көп өңдөнөт. Ооба, жамаатта жаш мугалимдер басымдуу көпчүлүгү бир 70% жаш мугалимдер деп айтсак болот. Анан ошону менен катар эле баягы орто муундагы, анан улуу муундагы биздин эжеке агайларыбыз дагы бар. Алардын кеп кеңеши дайыма бизге керек. Рахмат. Сиздин колуңузда Кыялбек Акматовдун китеби турат, бала тарбиялоодогу кыргыз керемети деп. Окуп чыктыңызбы? Негизи эле Кыялбек Акматов жөнүндө кесипкөйлүгүнө, деңгээлине кандай баа бересиз? Агай жөнүндө айта турган болсок, мыкты жетекчи, уюштургуч сапаттарга ээ, ар дайым идеянын үстүндө, кайсы бир идеяны дайыма көтөрүп, ошол идеянын ишке ашышын, ал идеяны кандай жол менен ишке ашырса болот, ошол жагына кеп кеңеш берген жактан агай бир топ эле тажрыйбага ээ. Бизге күн сайын ушу агайларга, эжелерге кайсыл мугалим эмнеге жөндөмдүү болсо, ошол жагын ачып бергенге, ошол мугалимдин ошол талантын жөн эле күнүмдүк турмуш менен басылып калбастан, ушул окуу менен бирге дагы, жумуш менен бирге дагы ошол талантын ачып бергенге аябагандай түрткү берет, мотивация берет, жолдорду ачып берет, багыт көргөзөт деп айтсам жаңылышпайм. Бизге да бир нече проекттерди, долбоорлорду сунуштаган. Азыр процессте көптөгөн бир 2-3 проект агайдын идеясы менен проекттерибиз ишке ашып атат. Буюрса жакын күндөрү ишке ашат болуш керек, ишке ашып калат. Анан бул китеби деле бала тарбиялоо кыргыз кереметин бүгүнкү могул кандай десем, чала сабат коомго абдан эле керек болуп турат. Агай кыргыз кереметиндеги сонун бир бала тарбиялоо учурларын безге сайгандай кылып ачып берген экен. Буюрса азыр жаңы эле алып окуп баштадык, эми буюрса бүтүрөбүз. Бул Кыялбек агай уктабайт болуш керек, чындыгында элечи. Жалаң эле өзүнүн эми профессиясын эле ойлоп, күнү түнү менен ошо уктаганда дагы ойгонгондо дагы ошол менен ой менен ойгонот болуш керек. Ошондуктан мен сыймыктанам, что бизде ушундай адамдар өсүп келатат биздин Кыргызстандарда. Эми Кыялбек агайга эмне каалайм? Биринчиден ден соолук. Анан өнүгүп өсүп эле Кыргызстанда мен деген адамдардан болуп эле биз да сыймыктанып ушу агай менен чогуу иштедик деп. Мен аябай восхищаться этем да, анткени жаш болуп туруп ушунча китеп жазды, ушунча биякты да башкарып жүрөт, китепти да жазып жүрөт, бизге дагы канча тренинг өтөт. Анан жалаң эле баарын тең ишкылса баарын колго алып жүрөт да, бир четтен караганда. Бул мыкты жигиттин колунан келет да, бул жөнөкөй мындай жалкоо кишиден мындай келбейт да, чындыгындачы. Мен дагы азыр Кыялбек агайдын котормосундагы казак акыны Мукагалы Макатаевдин Бешик башында деген ырын окуп берейин. Окшойт баардык тынчтык жер бетинде, уйкудагы бөбөктүн келбетине, ойготу мындай турсун уруксаат жок, уктап жаткан уулумду терметүүгө. Аймалайсың жанымды күлкүң менен, тамагыңдан айланам бүлкүлдөгөн, эмне дейсиң сен булдурап айтчы сүйлөм, кытыктаган жүрөктү бир тил менен,
кандай гана энеден туулат адам, бөбөктөрдүн уйкусун кубалаган, о тынчтык кандай рахат бөбөктөр ыйлабаган. Ушул жердеги сиздин китептерди көрүп абдан кубанып турам да. Саны көп экен, сапаттары кандай болду экен, кантип жетишесиз, жетекчи ушундай китептерди көп чыгарып? Чоң рахмат. Эми бул жерде китептер бир 20 жылдык иш тажрыйбанын жыйынтыгы деп айтсам болот. Анан бир эле жалгыз менин эмгегим эмес, айрымдары ушул кесиптешимдерим менен, устатым менен жазган, анан шакирттерим менен жазган китептер да бар. Буларды пайдалуу эмгек катары жараттык деп айта алам да, автор катары. Анткени ушул окутуу, тарбиялоо багытындагы бир эмгектер катары көп окурмандардан жакшы жылуу пикирлерди угуп жүрөбүз. Албетте саны эми баягы тынымсыз иштеп турган адам токтоп калбайсың да. Ошон үчүн ар дайым идея менен жүрөсүң, ар дайым баягы китеп жаратышым керек, ушуну окурманга жеткиришим керек деген максат болгон үчүн саны улам көбөйүп толуктала берет экен да. Көбүнчө балдарды тарбиялоого басым жасайт окшойт. Ооба, эми менин илимий ишмердүүлүгүм бул адабиятты окутуу багыты болгон үчүн ошол адабиятты окутуу багытындагы китептер. Анан экинчиси педагогика. Акыркы учурларда ушул балдарды тарбиялоо боюнча атайын бир ата-энелерге, келечек муундарга шыктандыруу багытындагы китептер жазылып атат да. Мисалы, балам мыкты болсун десеңиз деген китеп, эң мыкты ата деген китеп. Булар ушул балам мыкты болсун десеңиз деген китеп 5-чи жолу басылып, бир 10 000 жалпы эсептегенде ошо 5-чи басылыш 10 000 тираждын тегерегинде окурмандар окуп калган китеп да. Абдан жакшы. Бул менин шакиртим, иним Талантбек Маматов деген экөөбүздүн китебибиз. Андан сырткары котормолор менен акыркы учурда алектенип атам, бала тарбиясына байланыштуу. Казак кесиптешим Элжас Эртайулунун баланы жазасы тарбияла деген, балаңды тарбиялаба, өзүңдү тарбияла деген китебин которуп, анан түрк педагогу Халит Эртурулдун китептерин бала тарбиялоодогу жаңы технологиялар, жалпы эле ушул тарбиялоо багытына салым кошуу максатында китептер жаралып атат. Балам мыкты болсун десеңиз деген китеп, жана айтпадым абдан көп окулду деп. Анткени эмне үчүн көп окулду? Ар бир ата-эненин көйгөйлүү маселелерин мындай чагылдырып бериптирбиз да. Анткени өзүбүздүн турмуштан алынган эле жөнөкөй сүйлөмдөр менен, жөнөкөй тексттер менен, турмуштук мисалдар менен жазылган китеп. Ошондуктан дагы бай окумдуулугу жакшы болуш керек. Анан ар бир ата-эне окуганда өзүн таба алат деп ойлойм. Көпчүлүк пикирлерден улам тыянак чыгарам да, ошондой өзүнүн кетирип жаткан кемчилигин же өзүнүн артыкчылыгын ушул боюнча бир таразалап бере алат экен да. Ушул китепти окуганда анан көбүнчө сынактар көп өткөрүлдү. Ата-энелер көп окуп, анан ошонун негизинде сынактарды тапшырышты. Көп окулуп жаткан китеп. Кыскача бир 5-6 сөз менен кандай кеп кеңеш бересиз ата-энелерге? Эң негизгиси жанагы мисалы бала тарбиялоодогу учурдагы китеп менен болгон балдарга мамиле кандай болуш керек, анан интернет, социалдык баягы желелерге болгон мамиле кандай болуш керек. Ушул багытта ата-энелерге бир топ сунуштарды бул жерде да айтканбыз да. Акыркы учурда көйгөйлүү маселе ушунда болуп атат да, балдардын соткага кызыгышы. Анан акыркы мезгилде ушул бизде да мектепте кездешип калган учурлар, жана электрондук тамеки тарткан учурлар. Ушуларда дагы ата-энелер абдан мындай кыракы көз менен караш керек да. Балам чоңоюп калды, балама эркиндик берем, баланын укугу, баламдын укугу, мен баламдын территориясына кирбейм дегенде ата-энелер кездешет экен да, комнатасына кирбейм, баламдын соткасын текшербейм деген. Бул чоң жаңылыштык болот. Анткени бала 18-ге чыкса да, турмуш курса да ата-эне үчүн баары бир бала да. Ошон үчүн жок дегенде мектеп босогосун аттап бүтүп кеткичи ата-эне баланы мындай көзөмөлдөп туруш керек. Ар бир баскан турганын. Айрым балдар аны жакшы көрбөйт.
ошондой жакшы көрбөгөн балдарга байкатпастан болсо дагы ата эне бир кыракы көз менен караш керек деп айтат элем да. Балдардын оюнда четке какпаш керек деп кеңеш бериптирсиз да. Алар менен мындай дос курбудай тең туштай баарлашып туруш керек. Албетте, баягы баланы баласынта беребиз го. Мисалы, педагогикада деле, психологияда деле бар да, жаңыдан тили чыгып жаткан балага баланын тили менен көп сүйлөй бербе деген. Жанагы баланын тилине түшүп алабыз го, эркелеп сүйлөп антпегин, чоң адамдай сүйлөшкүн. Анткени ошол бала кадимки лексиконуна ошол сүйлөп жаткан сөздөрдү кабыл алат, үйрөнөт. Анан жана эркелеп сүйлөп баланын тили менен сүйлөй берсең, бала көп убакытка чейин тили чыкпайт, сөздөрдү так айта албайт. Ошондуктан бала менен да эсептешиш керек да, дайыма баланын оюн уга билиш керек. Биз кээде балабыздын баарын четке кагып коебуз да, ойлорун мунун туура эмес деп. Мисалы, мен деле өзүмдө ошондой катачылыктар кетип калат да. Бул жерде мисал да бергенбиз. Анан кайра өкүнөм да, азыр ушинтпешим керек болчу. Муну мындай жол менен айтсам башкача болмок экен деген менде бир топ өкүнүчтөр пайда болот да. Ошондуктан албетте баланын ою баалуу. Баланы чоң адам катары кээде ата эне көрүш керек. Ушундай өзүңүздүн куржунуңуз абдан бай экен. Өзүңүздүн балдарыңыздарды да мыкты тарбияласаңыз керек. Канча балаңыз бар? Үй бүлөңүз жөнүндө айта кетпейсиз? Балам 5 балам бар. 2 уул, 3 кызым бар. Кудайга шүгүр, мындай балдарымдын тарбиясы, бири-бирине болгон мамилеси Кудайга шүгүр деп айтсам болот. Анткени кээде жанагы бир котормо китепте балаңды тарбиялап, өзүңдү тарбияла деген китепте да көп айтылган да. Балага насаат айта бербе, биринчи өзүң өрнөк бол дегенчи. Балдар балким ошол бизди көрүп тарбияланып атса керек. Балдарымды бир тарбиялуу деп айтсам болот. Туура айтасыз, балдарга ата энеси үйдөн, мектептен мугалимдер үлгү болуш керек да. Сиздер эмгегиңиздерди жумшап жаткан, мээнетиңиздерди төгүп жаткан балдарыңар, окуучуларыңар ишеничти актап жатабы? Албетте, мугалимдин эң негизги сыймыгы эле бул окуткан окуучулары, шакирттери. Биз бир окуучубуз бир кичинекей бир эмгек жараса дагы абдан кубанабыз да. Биздин Маариф мектеби эми жаңы эле ачылды, бирок жаңы ачылса дагы бир топ таланттуу окуучуларыбыз бар. Олимпиадага катышып жатышат, өзүнчө долбоорлорду жасап жатышат. Бизди эми көп өзүбүздүн ушул мектепте натыйжасын көрө элекпиз, бирок таланттуу окуучулардын жасап жаткан ушул мектепте учурдагы эмгектерин көрүп абдан кубанабыз. Алардын окуп жаткандагы билими, алардын тарбиясы, булар бардыгы бизди мугалим катары кубандырат да. Анан буюрса көптү үмүт кылабыз. Ушул мектептен бүтүргөн бүтүрүүчүлөрүбүз, окуучуларыбыз бир кыргыздын керегине жараган чыган атуулдар чыгат деген ойдобуз. Бул жерде да бир китебиңиз турат, баланы жазасыз тарбияла депчи. Бала ката кетирсе, жазалабаш керекпи ошондо? Эми бул жерде ар түрдүү пикир бар да. Бул котормо китеп, Элжас Эртай мен которгом казак тилинен кыргыз тилине. Мында бир топ темалар бар. Мисалы үчүн кээ бир ата эне баланы катуу жазалайт да. Балдар мисалы мектепте 2 алганда аябай ыйлайт. 3 койсоң ыйлайт, мен атам урушат деп абдан эжекеге жалынат, мугалимине жалынат. Анан ушундай педагогикалык тажрыйбамдан изилдеп көрсөм, ушул катуу үй бүлөлөр да, баланы катуу кармаган. Алар ийгиликке жетишпейт. Кайра ошол балдар жалтаңчаак болот, коркок болот. Ошондуктан баланы баягы жазалоону да өзүнүн чеги менен болуш керек да. Мисалы бул китепте мисал катары берет. Мисалы Гитлер эмне үчүн ташбоор болгон. Ал демек ошол өгөй атасынын колунда чоңоюп, ошол өгөй атасынын зордук зомбулугун көрүп, абдан мерез болуп калган, таш болуп калган. Адамдардын өлүмү, адамдардын тагдыры аны эч кандай бир мындай ойлондурбай калган. Ошол сыяктуу эле анан дагы бир теманы берет, балдарыңарды аюу тарбиялагандай тарбиялабагыла депчи. Ошол сыяктуу бир жазалоону дагы жазалаш керек, баланы уруп эле чоңойтконбуз деген көз карашты ар түрдүү айтышат да. Өзүнүн чеги менен колдонуш керек деген пикирдемин да.
Дагы бир китебиңизге көзүм түшүп атат, окутуунун жаңы технологиялары. Мектебиңизде кандай технологиялар бар? Окутуунун жаңы технологиялары деген бул методикалык эмгек, кесиптештериме арналган. Анткени биз мугалим катары дайыма мугалимдерди өнүктүрүүнүн үстүндө иштейбиз да. Ал жагымдуу сабак өтүш керек. Эгерде мугалимдин сабагы мыкты болсо, мугалимдин сабагы кызыктуу болсо, окуучу эч качан качпайт. Окуучу жакшы көрүп окуйт. Ошондуктан мугалимдеги эң бир чоң жоопкерчилик, талап бул сабакты абдан мыкты уюштуруу да. Эми андагы жаңы технологиялар эмне интерактивдүү методдор. Ар түрдүү методдор бар да. Мына ошол баланы оюн методдору менен окутуу. Андан сырткары азыр учурда биздин мектепте техникалык жактан абдан жакшы жабдылган жана смарт доскалар. Мына ошол болгон мүмкүнчүлүктөр электрондук булактарды пайдаланып балдарды кызыктырып өтүү. Демек, мына ушул багытта дайыма биз мугалимдер менен тынымсыз иштеп атабыз да. Өнүктүрүп, буларды өстүрүп, анан балдар үчүн бир кызыктуу сабактарды жаратсак деген ой тилегибиз бар. Сизде коомчулук мыкты педагог, мугалим, жетекчи катары эле эмес, чыгармачыл адам катары да билишет, мыкты ырларды жазып жүрөсүз. Ушу көрүүчүлөргө бөлүшпөйсүзбү ырларыңыздан? Рахмат. Ошол бирок көп жылдан бери, 3-4 жыл дейин ыр көп жаза элекмин. Анткени бул педагогикалык ишмердүүлүк тоскоол болот кээде. Анткени ушул педагогика багытында мындай прозалык чыгармаларды жаратууга көбүрөөк аракеттенип атам да. Анан бир ырымды окуп берейин. Мен эми жакшы көргөн ырым өзүм жазган. Бул мындан 5-6 жыл мурун жазылган болуш керек. Айлуу түндө теребел деген. Жакшы болот. Батыш уктап, күн кызылын сиңирди, таска куруп, айдап кирди, иңирди, жылдыздарга толуп аалам, кең асман, ай нуруна айлана бүт киренди. Түн теребел кара чүмбөт жамынган, ыйлайт бөбөк жумугайт деп таарынган, жарганаттар ойкуп кайкып учушат, күндүз уктап түн пардасын салынган. Бака чардайт бул да түнкү керемет, мээлүүн соккон тоо тараптан желкелет, суу көтөргөн айдагы кыз кана дейт, такмаза кыз атасына эркелеп. Да бир жерде шылдыраган суу агат, айдын нуру сууга түшүп чубалат, чарпаяда чоң эненин койнунда жаткан бөбөк жылдыз санап кубанат. Сарай тарап жылкы үнү бышкырган, бозулаң көп сүйгөнүнө ышкырган, жеңелер көп эшик ачып билдирбей, жигиттерге кыз кучагын кыстырган. Мезгил өктөм заң мыйзамын кайталап, өз огунда бүт жер шары айланат, мээримине бөлөп ошол чөлкөмдү, так төбөдө каалыгып жылып ай барат, жылдыз жиреп каалыгып жылып ай барат. Керемет, бали. Абдан сонун мыкты жазат экенсиз. Көбүнчө кайсы темаларга басым жасайсыз? Эми көбүнчө ошол мурун жазылган эми поэзия, азыр көп поэзия жазбайм чындыгында. Бул ошол мекен, табият, мен жайлоодо чоңойгом да, чоң ата чоң энемдин колунда, дайыма табияттын койнунда. Ошон үчүн табият жөнүндө жазганды көбүрөөк жакшы көрөм. Жаратылыш, кубулуштары, жамгырда, күздө, кышта деген ошол ырларды көп жазчумун да негизинен. Кайсы жердин кулунусуз? Кайсы жайлоолордо көп? Мен Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Садырбай деген айылында туулуп өскөм. Анан бизде Талдык деген жайлоо бар. Ошол Талдык деген жайлоодо көп балалык мезгилим ошол жакта өттү да. Ошол жайлоо сизге көп таасир калтырыптыр да. Таасир калтырды. Анан чоң энем, мен чоң энем жомокчу, кошокчу кемпир болгон. Дайыма жанында алып жүрүп, ошол чоң энемден өткөн десем болот. Бул чыгармачылык, ошол сөзгө болгон бир кызыгуу. Ооба, сөз баалаган инсандарды мен да сыйлайм. Мына азыр касиеттүү Рамазан айынын ыйык орозосу, дээрлик көпчүлүк адамдар орозого кармап, аруланып, тазаланып, жан дүйнөсүн арулап атышат. Ушул ыйык айда сизде да бир коомчулукка, калың элге каалоо тилек бар болуш керек.
Албетте орозо бул сабырдуулуктун айы. Орозо туткан адам ошол сабырдуулуктун абдан бир мындай чегин билет да, канчалык деңгээлде сабырдуу болуш керек экендигин. Анан ушул айда менин эң негизги эле каалаган тилегим, ушул көбүрөөк жараткандан суранганым мекендин тынччылыгы да, элдин бүтүндүгү. Анткени баягы үйүң, кошунаң тынч болсо анан өзүң тынчсың дейт го. Мына ошол сыяктуу ушул жака белибиздеги кошуналар менен болгондагы ынтымак күчөш керек. Анан ошону менен катар ушул билим берүү системасындагы менин кесиптештеримдин ушул келечек муун үчүн бир татыктуу, талбас тарбия берүү багытында тынымсыз аракеттенүүсүн каалайт элем. Ошого да дайыма күч кубат берсин жараткан. Ушул мугалимдердин дайыма кесипкөй мугалим болушун насип кылсын да. Сизде эмгекчил адамдын дагы алдыда кандай максаттары бар болду экен? Жашоодо максат абдан эле көп. Өзү кыялкеш жанмын, дайыма кыялданып жүрөм. Атыңызга затыңыз жараша. Ошон үчүн болсо керек, бул эч түгөнбөйт да, идеялар түгөнбөйт. Эми Кудайдын буйруганынча канчалык дареметибиз, канчалык ден соолугубуз, канчалык күч кубатыбыз жетишинче ушул педагогикалык багытта эле кызмат кылабыз деп айтам да. Эми ал идеялардын ашы буюрса ушул келечек көрсөтөт, канчалык деңгээлде ишке ашат экенин. Ооба, чынында эле балдарды тарбиялоодо, балдарга билим берүүдө сиздин эмгегиңиз нары көтөргүс. Ушул жаатта талбай, талыкпай эмгектене бериңиз. Кыргыздар бекеринен айтпайт болуш керек, талбаган эмгек тоодой тоскоолдукту жеңет деп. Сиздер тарбиялаган балдар билимдүү болсо, тарбиялуу, адептүү болсо, Кыргызстаныбыздын келечеги кең, жолу ачык, мамлекетибиздин жарык болот. Ишиңизге ийгилик анда.